Аялдардан чыккан алгачкы чабан Телегей Сагынбаева. Сагынбаева Телегей Алмамбетовна 1902 жылы 8-июнда Нарын облусундагы Кочкор районунун Акчар айылында кедей дыйкандын үйүндө туулган. Ал ата-энеси менен 1912 жылы өркүндө эл менен кошо Кытайга качышкан. Россияда ак падыша тактан кулаптыр, жерди карапайым калкка бөлүп берип жатыптыр деген кабарды укканда өз жери Ала тоого кетүүнү чечишет. Жөө жалаңдап азыгын жонуна көтөрүп, колуна таяк таянышып, көк жалтаң муз баскан ашууну ашышат. Көп адамдар ашууну аша алышпай бөтөн талаада калышкан. Атасы Алмамбет ашуунун белинде көз жумат. Аны таш менен корумдап асканын алдына жашырышат. Бир канча күндөн кийин ашуудан түшүп келе жатканда энеси өлөт. Телегей энесинин зыңкыйып тоңгон денесин карап, баш жагында ыйлап отурат. Борошо уруп, сууктап ордунан туруп алдыга араң басат. Басууга алы жок болгондуктан бирге келе жаткандарга мага карабай кете бергиле дейт. Бирок чердештери аны таштабай алып келишкен. Кыргыз жерине келгенде Телегей Дүйшөналы Сагынбаев экөө баш кошуп түтүн булатышат. 1927 жылы Чаншайында алгачкы Кочкор кой чарбасы уюшулганда ал күйөөсү Дүйшөналы Сагынбаев экөө алгачкылардан болушуп ошол чарбага ишке орношкан. Совхоз уюшулган кезде койлор кылчык жүндүү болуп, ал боз үйгө кийиз жасаганга гана араң жарачу. Кочкор асыл тукум совхозунун бир коро коюна ээ болгон кезде Телегей Сагынбаева 26 жашта эле. Кыргызстан ал жылдары уяң жүндүү койлору менен даңазаланган, СССР боюнча 3-чү орунду ээлеген. Бир гана Телегей Сагынбаеванын коро кою 5000 кишилик костюмга жүн берген. Телегей Сагынбаева күнү-түнү эмгектенип, балдарын тарбиялап, болуп көрбөгөн ийгиликтерге жетишкен. Эр азаматтар кесип кылган оор кесипти ал кыргыз аялдарынын ичинен алгачкыларынан болуп тайманбастан колго алган. Телегей Сагынбаева эмгектин гана баатыры болбостон, көп бала тарбиялап өстүргөн баатыр эне да болгон. Анын жүрөгүн эмгекке болгон ченемсиз сүйүү менен бирге энелик сүйүү да уялап, бир колуна камчы кармап, кой артынан жүрсө, бир колу менен бешик терметип, 10 баланын алпештеп багып өстүргөн. Союздук маанидеги пенсионер ардактуу чабан 1980 жылы дүйнөдөн кайткан.